Агарып аткан таң ар бирибизге бактылуулукту, ийгиликтүү күндү, жакшы күндөрдү берсин деп биз эфирибизди алда карай улантабыз. Кайрадан жалпыңыздарды сыналгы алдына чакыралы. Бүгүн биздин коттуу студиябызда кайрадан кол өнөрчүлүк боюнча адисибиз. Албетте. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биз кесиптешим экөөбүз жыгач устачылык жөнүндө сүйлөшүп жатабыз, кесиптешим. Анан кандай буюм тайымдар жасалат болгондо дагы идиш аяктарды жасаган жыгач усталарды бүгүн биз конокко чакырып жатабыз. Бүгүн бизде конокто Нутворк компаниясынын өкүлү Эсенбай Андабек уулу бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Алейкум ассалам, армысыздар. Кубандыгыңыз менен жакшы келип алдыңызбы? Дегенде ыраазычылык билдиребиз. Атайын вактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип, анан мына ушундай сиздер жасаган жыгач идиштерди, биз колдонуучу буюм тайымдарды көтөрүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми сиздерге рахмат чакырган. Эң алгачкы сурообуз эле мындай: кантип жыгач уста болуп калдыңыз? Негизи жыгач устачылык өнөрү жөн жерден берилбейт, сөзсүз. Чоң атасы, тай атасы иши кылса канында бар болуш керек. Албетте, бул мен 3-чү поколенияда кол устачылык жасап, мен чоң атам кол өнөрчүлүк жыгач менен өткөн, андан кийин атам бул Woodwork компаниясы ушу 1998-жылы атам негиздеген. 2001 жылдан бери документалдык юридический иштейбиз, андан кийин 2015-тен бери шумага өткөзүп берген. Биздин өзүм жалгыз эмес, мен агам, иним баарыбыз чогуу иштейбиз. Ошо агам дизайнер, иним ошо могул оор чыпы станокторду эметет. Баарыбыз ошо чет жакка чыгып, жана орусча айтканда квалификациябызды көтөрүп келгенбиз. Иним Россияга чыккан, мен Казакстанга чыккам. Байкем да ошо Европа жакка чыгып, баарыбыз ошо өнөрлөрүбүздү дагы алдыга жылдыранан кийин келип, ошо Woodwork'ту эмесин дагы өнүктүрүп атабыз. Демек 3-чү муундагы жыгач уста экенсиз. Демек баягы үй бүлөңүздөр менен баарыңыздар тең уста экенсиздер. Жакшы, анан айтсаңыз, бул жогоруда буга чейин да коногубуздан дагы сурадык элек, негизи кандай, кайсы бактардан, кайсыл дарактардан негизи ушул буюмдарды чыгарасыздар? Биз басымдуулук кара жыгач менен иштейбиз. Кара жыгач, сосна, анан жаңак. Бирок басымдуулук пайыз менен алсак 80-90% кара жыгач менен иштейбиз. Кара жыгач деп мына көрсөңүздөр болот, мындай жыгач. Эмеси красный дерево деп коет го, кызыл бакка кирет. Эме оорураак болот экен. Жаңак салмактуураак, плотность деген, плотность чоңураак да, дуб жаңактын плотность чоңураак болот. Ооба, кадр сыртында биз кармап көрдүк кесиптеш, мындай жаңактыкы, кара жыгачтыкы жеңилирээк, Ооба. Жаңактыкы оорураак болот. Анан телекөрүүчүлөр азыр жакшы түшүнбөй жатат болуш керек. Жыгач уста, анан идиш аяк деп чакырганы менен тиги үстөлдүн үстүндө төрпүштүк эле нерселер турат. Оюлгандары бар. Эмне болду экен деп аткан болуш керек. Эми сиз көрсөтүп бериңиз. Мисалы, менин колумда турат, менин кесиптешим колунда турат. Мисалы, бул Скайбери деген шаардагы чоң кофейнялардын бири. Бул жерге мисалы салфетка салынат. Анан сахар, туз, перец. Эми бул ар бир клиентке биз индивидуально подход кылабыз. Алардын тандоосу боюнча. Мисалы, бирөө айтат мындайраак салфетка деп, ошол клиенттердин талабына жараша дизайн модельдерин өзгөртүп жасай беребиз. Демек ар бир кафенин өзүнүн баягы кол аарчыларда бирдей чыгат, эми өздөрүнүн мисалы фирмасынан чыкканга ылайыкталып жасайт экенсиздер да. Жакшы, керемет. Мисалы, кофейня форматын алсак, ал жакта мисалы туз, перец коюшпайт. Башка мисалы стейк-хаус эмелер болсо, ал жерде обязательно туз коюлат, соусницалар коюлат, ошолор коюлат да. Жакшы экен. Анан эми бул жакта жаңга койрук салып койгонго дагы идиш аяктарыңыз бар экен. Бул жакта сүйрү, төрпүштүк узундар турат. Буларга эмне салабыз? Колбаса, эт салабызбы? Эмне кылып колдонобуз? Мисалы, буга ала турган болсок, бул жана тарелка деп коет. Нарезка, чучук, казык, арта. Бул анан кийин жанакы колдонуучунун фантазиясынан да көп нерсе зависит. Мисалы, бул жыгач болгондон кийин үстүнө эмне гана коюп подавать эте берсе, аябай жакшы көрүнөт да. Мисалы, конфет деле койсоң болот, ошол эле кезде эт да койсоң болот, же болбосо колбаса, сыр нарезка кылсаң болот. Өзүңүз айткан. Кашкылыкка койсо да сонун болот экен деп. Азыр кашкылыктан, ошо туура айтасыз. Азыр кашкылыклардын баардыгы ушул форматта кетип баштады. Анан кийин болсо, мисалы, сухофрукты. Өзгөчө экен. Ар кандай түрлөрүн салып коет. Анан басымдуулук ошо кафе ресторанга кылганыбыздын себеби, андан сырткары биз эмеректерди жасайбыз, жыгачтан жасалган. Отельдерди, кафелерди, ичинен обделкаларды. Анан эми бул жасалып бүткөндөн кийин мисалы жылтырап турат да, атайын лактайбы? Мисалы, тамак менен прямой касание болбогон жерлерде лактайбыз. Мисалы, могу окшогон жерлер бар. Стейк
кесипке же тамакка мындай жыгач менен түзмө түз мындай коюлса, анда буга май менен пропитка кылабыз. Ал ден соолукка зыян эмес. Ден соолукка зыян эмес, токсичный эмес. Бул 3 компоненттүү май. Эч кандай зыяндыгы жок. Анан мына ушул жаныңыздагында айта кетсеңиз мүмкүн. Жанымдагыны айта кетсем, колуңузга кармап алып көрсөтөбүз. буну мисалы Бугу Этно Номент деген жакында эле бир ресторан ачылды. Ошолордун талабы менен, мисалы талаптар аябай чоң болгон. Бизге деген эме болуш керек. Чоң бир сет эт тартыла турган сет эметишкен, анан кийин 5 түрлүү соус коюп бергиле деп сураган. Ошо 5 түрлүү соус коюлат, плюс эме дагы койсо болот буга. Десерттер дагы койсо болот. Өзгөчөлүгү бул бирине бири кайталанып жасалбайт. Ооба, анткени бул жөнөкөй эле мындай эле торпуштук жыгач эмес, бутактар менен болуп атпайбы. Демек ар бир жыгачтын бутагы ар түрдүү болот. Бирине бири окшобойт экен. Бул жакка соус коет экен, же болбосо десерт өзү каалагандай колдоно берсе болот экен. Бул эмеден дагы фантазиясынан көп зайдыстык да. Мисалы шеф-поварлордон. Бирок азыр чындыгында эле ар бир кафе, ресторан дейбизби, тамактануучу жайлар дейбизби, өзгөчө ушундай жыгач буюмдарга, анан болгондо дагы өзгөчө дизайндагы жыгач идиштерге өзгөчө көңүл буруп калды. Эко деп эметип атышпайбы? Даже мындай жөнөкөй эмени алсак деле, мисалы жанагы резерв деп коет го, жанагы бронь депчи. Ушундагы мисалы жыгачтан алат да. Эгерде биз алдын ала бир столду баягы ээлеп коюшубуз керек болсо, чалып айтып коебуз, анан булар столго коюп коет. Столго ушундай кылып коюшат. Жакшы, керемет. Чектер, счетторду алып келгенде дагы ошонун баардыгын эле жыгачка алып калышты. Баары сонун. Анан алдыда негизи кандай сунуштар болуп атат? Эмненин үстүнөн иштеп жатасыздар? Азыр ушу басымдуулугу эле эме кылып атабыз. Бул туризм тармагы жакшы өнөтпөйбү биздечи. Ошо туризм тармагы Кыргызстандагы мындай жыгачтан болгон мындай өзүбүздүн колдонуучулуктарды дагы жакшылап көрсөтөлү деп, отелдерди, башка жердегилерди мисалы ошо өзүбүздүн эмелердин баарын чагылдырып көрсөтүп атабыз жыгачтан. Эми сиздердин компаниянын аталышы дагы Woodwork экен. Эмне үчүн ушундай? Woodwork, Wood деген бул жыгач, work деген жыгач жумуштары деп эле ошо кыскача айтып. Англисче атаганыңыздардын себеби балким сиздер чет мамлекетке дагы чыгайын деген оюңуздар бар. Биз мировой масштабка биз уже чыкканбыз. Мисалы Американын бир 5-6 штатында алышат, Дубайга кетет, Россиянын бир көп областтарына, Казакстанга көп кетет. Анан Европанын мисалы Белекке алышат, же болбосо идиш жактарды алышат. Мисалы Америкада азыр кайсы бир штатында биздин кыргыз туугандар аябай көп эле эме чыгып калышпадыбы? Кафе ресторандарды, жана ошолордун баарын биз ушу идиш менен камсыздап беребиз. Бул суроону бергендин себеби көпчүлүк учурда телекөрүүчүлөр эмнеге кыргыз болгондон кийин кыргызча аталыш койбойт деп эле нааразы боло берет да. Анан ошондуктан алдын ала сурадым. Баягы чет жакка чыгууну каалаган ар бир компания ошол англисче сөздөрдү курап аталыш жасаганга аракет жасайт го. Дүйнөлүк масштабка чыгабыз деп турабыз. Буюрса чыктык, бирок дагы да чоңойтабыз. Компаниябыз 98 айткандай эле 90-жылдан бери иштеп атат. Ийгилик каалайбыз. Анан Эсен мырза айтсаңыз, баягы ар бир кесиптин, ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы болот дейт да. Анан ушул өнөрчүлүктүн кандай кыйынчылыгы бар? Азыр акыркы күндөрдөгү эң негизги кездешип аткан кыйынчылыктардын бири бул эме болуп атат, жыгач маселеси. Бул жылдан жылга сырьё деп атат. Сырьё маселеси жылдан жылга аябай оор болуп келатат. Мисалы баштакыдай таза эме жок. Биздикин талаптарыбыз дагы мисалы поставщиклерден атканда аябай чоң талап менен алабыз да. Бул жыгачтын өзүнүн оорулары болот, 3-4 түрлүү оорулуsu болот. Биз ошо баарын лабораториядан текшерип өткөзөбүз. Себептен бунун үстүнөн тамак жеп атышат коноктор. Анан бул биздин репутация да. Эмеси если там оору чыгып же бирдеме болуп калса, биздин эмеге компанияга залалга тийбесин деп биз ошонун баардыгы мисалы кандай убакыт кургатылган, канча саат кургатылган. Мисалы кара жыгач 40 күндөн 50 күнгө чейин кургаш керек. 5-6% влажность калыш керек. Биз ошонун баарын аябай чоң талап менен текшеребиз да. Алдын ала текшерүүдөн өткөрөсүздөр жыгачты. Ден соолукка зыянбы, зыян эмеспи? Сиз айткандай, балким жыгач ооруган болушу мүмкүн. Ооруп калса эртесинде адам баласына да зыян тиет да сөзсүз түрдө. Албетте. Бунун артында чоң команда иштейт. Мисалы ошонун ордун текшерген башка бирөөлөр бар. Маркетингден чоң команда иштейт. Негизи азыр 21-кылымда жаштардын агымы көпчүлүк учурда баягы оңой кесиптерге болуп атат да. Баягы чаң болуп, жыгач кармап, бир станокто иштегенден качып
оңой эле акча тапкысы келет да. Сиз тескерисинче мына ушундай илгерки кыргыздын жыгач устачылыгына келгендигиңизге биз баягы кесиптешмекпиз, кубанып сүйүнүп да атабыз. Анан эми суроом төмөнкүчө, сиздерге мен дагы окуп үйрөнөт элем, мен дагы ушундайларды жасайт элем деген жаштар кызыгып келип атабы? Келет негизи. Могул 5-лицейден агайлар менен сөмөт турабыз. Ошо именно ушул кол өнөрчүлүк жыгач менен эметкенде практикасына бизге жиберишет. Ошо практикага келип, ошондон ары калып иштеп кеткен да балдар бар. Кызык, сиз айтмакчы, бирок чанда кездешет. Азыркы жаштардын көп эле эмне кылбады? Бат эле акча болсо депчи. Кыйналбай эле акча табышкысы келет да, көп эле. Эң оңой жасалган буюмуңуздар кайсыл? Канча убакыт кетет? Эң көп жасаган буюмуңуздарга канча убакыт кетет? Бизде эми оңой деген түшүнүк жок. Ар бир бат жасала турганчы, ар бир изделие эң кем дегенде бир 20-30 этаптан өтөт да. Эң аз дегенде эле. Биз мисалы эмесин бакча тоголок болуп өсүп турат го. Ошол кезден баштап обработкалабыз да. Кыйылганын, пилормадан чыкканын, кургатылганын, андан сырткары ошо изделиясын жасап, даяр болуп эмеге колдонулушка жеткенге чейин ошонун баарын жасайбыз. Анан сизге эмне себептен ушул жыгаччылык өнөр, жыгач устачылык жагат эмнеси менен өзүнө тартып турат сизди? Бул эми кандай десем, жаратман деп коет го, бирдемени жаратасың да. Кандай десем, башында хобби болчу. Андан акырындан уже атама жардам берип, байкелериме жардам берип, андан кийин ошо көрдүк да, что мындан дагы өзүңдүн потребностьтарыңды жабып, акча таап иштесе болот экенчи. Ошондон улам ушул эмеде иштеп көрдүм. Бирок наран эле жыгач аябай жагат. Мисалы жыгачтын өзүнүн жыты болот, бир энергетикасы. Жакшы. Эмечи буйрутма деп калдык. Буйрутма менен сиздерге баягы буйрутма менен алышат турбай ар бир нерсеничи. Анан мындан тышкары дагы жана кафелерден тышкары дагы негизги музыкалык аспап, мисалы комуз болобу, ошол эле башка нерселерди да жасайсыздарбы? Албетте. Жана мен кечиресиздер, орусча кыргызча сүйлөшүп аткан себептен да мен өзүм орусча окугам да. Андан кийин биздин основной приоритет деп коет го. Чем сложнее проект, тем интереснее работа да. Жумушубуз канчалык оор болсо, ошончолук бизге иштегенге кызыктуураак да. Мисалы канчалык оор болсо, атамды молардын көбүнчөсү эле бул кайталанма жумуштар болуп калат да. Анан канчалык оор келген сайын. Ошон үчүн мисалы сиз айтмакчы, музыкалдык аспаптардын жана гитаранын эмеси бар го, бир кармап черте турган кичинекей эмелерди көчө жакында эле жасаганбыз. Кутучасы менен эме болуп бир белекке. Ошондой эмелер келет. Кардарлар эмнени суранса, ошол нерсени жасап берүүгө аракет жасайсыздар. Биз жасай албайбыз, жок дебейсиздер. Башка жердегилер мисалы жасай албай калды, уже башка жерге жасата албай калдык, болду, бүттү го деп үмүт үзүп бизге келгенде, биздин мээсинин ичинде кандай нерсе турса, ошонун баарын биз жашына калып жасап беребиз да. Сүрөтүн көтөрүп келишет, же оюндагасын айтып. Оюндагасын эле айтып беришет көбүнчөсү. Мындай ушундайды элестетип атам деп, анан биздин дизайнер балдар чыгып башташат. Ошон негизинен анан кийин бир штук образец жасап туруп, дагы өзгөртүүлөр болсо өзгөртүп туруп, анан кийин масштабка чыгарабыз. Идиш аяктарды, сувенирлерди дагы жасайсыздар. Албетте. Жакшы. Максаттар барбы алдыда? Албетте. Кандай максаты жок. Кандай максаттар бар алдыда? Максатыбыз азыр дагы компанияны дагы да чоңойтөлүп атабыз. Алар себептен да канчалык жумуш орун көбөйсө, ошончолук мамлекетибизге салым болот, налогдор көбөйөт. Жумуш орундар болсо, мисалы биздин өзүбүздүн жарандар сырт жакка чыгып кетпей бизде иштеп калса деген. Эгерде ушул жыгаччылык өнөргө кызыккан жаштар болсо, сиздерге кантип кайрылса болот? Эмени Woodwork компаниясын жасасаңыз болот, биздин менеджерлер жооп берет. Социалдык тармактарга жазса бардык бардык социалдык тармактарда барбыз. Жакшы экен. Эми сизге эркин микрофон берели. Атайын убактыңызды бөлүп, мына ушундай жасаган буюмдарыңызды көтөрүп келип, жыгач устачылык жөнүндө биз менен маектешүүгө макул болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз, же болбосо сизди кантип издеп табыш керек, маалымат айтып койсоңуз болот. Эркин микрофон деп коебуз. Азыр кирип келе ошо ороз айы болуп атат. Баарыңыздарга ошо берекелүү ороз айы аяктап келатат. Ошо ороз айын жакшылап кармап турабызсын. Кармаган орозлордун баардыгын Алла таалам кабыл алган болсун. Анан эң эле чоң биринчи бул рахмат ата-энеме. Себептен да атам болбосо бул нерсе болбойт болчу. Бир туугандарыма чоң рахмат, ыраазычылык берем, командабызга. Менен да ошо эми экран алдында мен эле көрүнүп атам, бирок артында да канча киши иштеп атат. Ошолордун баарына ыраазычылык. Бизди издеп таап алсаңыздар, ошо эми Woodwork компаниясына кайрылсаңыздар болот. Бизге ошо өзүңүздөр көрүп аткандай мондой идиш ак эмес. Толук үйдүн эмеликтерин баарын жасайбыз. Стол, мебель болсо, мебель. Ошо баардык эле нерсени жасайбыз. Ошо сиздерге рахмат чакырып
Сизге да ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерде дайыма ийгиликтер болсун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, баягы кыргыз элибиздин улуттук байыртадан келаткан кол өнөрчүлүгүн бапестеп багып келаткан мына ошол жалпы журтубузга эбегейсиз зор эмгеги менен кызмат кылып келаткан бүгүн бизде Котту студиябызда конокто. Ооба, бүгүн бизде конокто Эсенбай Андабек уулу болду. Жыгач уста. Негизи жыгаччылык бул кыргыздын көркөм өнөрлөрүнүн бир түрү болуп эсептелет. Анан дагы кыргыздын жыгач усталары күнүмдүк турмушка керектелүүчү буюм тайымдарды, идиш аяктарды жасап келген. Бүгүн биз студияда мына ушундай өзгөчө идиш аяктарды жасаган жыгач усталар менен маек курдук. Маектөрүбүздө мына ушундай бүгүн жалаң жыгач устачылык боюнча сүйлөшүп, кубаныч экөөбүз, кесиптешим экөөбүз сүйүнүп, кубанып турган чагыбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга дагы бир жолу кутман таң дейли. Ар бир өткөргөн күнүбүз бизге ийгилик алып келсин. Эч качан чөкпөңүздөр, кайгырбаңыздар, оорубаңыздар дейли. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун дейли. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эңки эфирден жолукканча сак саламатта аман эсен болуңуздар.